Ушул мечитте олтурган жаш жигиттерге көз салсаңыз, көкүрөгүнө түшүрө койгон сакалчандар олтурат. Туура сакал коюу сүннөт дешет. Ата бабалар деле сакал коюшат. Бирок мынчалык өстүрүшпөйт. Көп өстүргөн макру болобу? Ушул боюнча түшүнүк берип койсоңуз, жараштуу сакал коюшса дейбиз, иштериңизге ийгилик, бакубат жашоо, ден соолук каалайм. Эң туура суроо. Сакал каралыш керек. Ханафи мазхаб боюнча сакал койгондо бир тутамдан ашканын кыркып туруу сүннөт болот. Пайгамбарыбыз кайчы тийгизген эмес, анткени ал кишинин сакалы өзү узун өскөн эмес, бир тутамдан ашкан эмес. Бирок Ибн Аббас ушунчалык деңгээлде пайгамбардын сүннөтүн карманган, пайгамбар алейхиссалам хижрат кылып кетип атып, түз кетип атып, алыс барып бир жака зара кылып кайра келсе, 10 жылдан кетип атып, пайгамбар ушул жерден кетип атканда ушинтип басып, тияка зара кайра келген деп барып зара кылып кайра уланткан адам болгон да. Пайгамбар кетип басты, жол баспастан пайгамбар бутун койгон жерге бутун койгон адам болгон. Ушул адам ажылык кылганда сакал өскөн болсо, тутам кылып туруп, этегин кыркат эле. Ошон үчүн сакал койгон таксырлар муну жаакта даркага тарайсыңар да, бет жууган жер бар го, ошонун ашканы кичине кыскартыр, бияга кетип калган болбойт. Анан мына моюн сакал эмес, моюн. Бүдөөлөр моюндан баштап ушу киндикке чейин сакал болуп кетет да, жок. Ушу моюн алынат, мындай кылыпчы, моюн алынат ушундай кылыпчы, Мурут кыскартылыш керек кичине. Анан сакал да кыска эмес, меники да кичине кыскараак болуп атат, там эле көбүздүкү. Сакал ушу бир карыш, мындай бир тутам болуш керек. Төртөйлү, ушундай. Анан төртөйлү кылып туруп, үстүнөн кырып койгондор жок, астынан. Анан ошо тартип болот.